Өндүрүштүк ишканасы, завод, фабрикасы жок шаардын абасы таза болот деп билебиз. Бирок бул Бишкекке тиешелүү эмес. 1 миллиондон ашык адам жашаган шаарда аба санитардык нормадан бир нече эсе кир. Кыргыз гидрометтин февралдагы өлчөөсү боюнча абадагы формальдегид 4 эсеге көп. Ал эми азот оксиди 1,2 эсеге көп болуп чыкты. Кыргыз гидромет атайын станцияларда абанын курамын текшерип турат. Бирок техникалык базасына жараша Кыргызстан азыр абадагы бардык зыяндуу заттарды көзөмөлдөй албайт. Превышения, они в принципе, конечно, всегда бывают, потому что загрязнение, это называется антропогенное, то есть человеческое. Абанын курамындагы зыяндуу заттар дээрлик дайыма нормадан жогору чыгат. Бул адамдын жашоосунан көз каранды. Бишкекте биздин 7 көзөмөл түйүнүбүз бар. Алардын орточо көрсөткүчүн эсептейбиз. Мисалы, Жибек жолу Ибраимов көчөлөрүн алсак, абасы эң кир район. Манас Москва району өтө кир. Фиксируем самое высокое загрязнение в Бишкеке. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматында абага чыгарылган зыяндуу заттар жыл санап көбөйүүдө. Алсак 2010 жылы абага 31 000 тонна зыяндуу зат чыгарылса, 2015 жылы болсо 61 000 тонна зыяндуу зат биз дем алып жаткан абага кошулган. Зыяндуу заттардын көбөйүп кетишинин биринчи себеби автомашиналар дешет экологдор. Это автомобильный транспорт. Бишкектеги абаны кирдетип жаткан биринчи кезекте автомашиналар. Шаардын автопарки эски, ал машиналардын таштандысы. Андан сырткары кышкысын жылытуу таасир этет. Бул кирди кармап турган эң негизги маселе шаардын желдетилбей калышы. Мурда батыштан чыгышка, чыгыштан батышка жана тоодон шамал согуп турчу. Азыр желдетчү көчөлөр курулуштар менен тосулуп калды. Улицы сквозные застроены. Биом экологиялык кыймылынын аткаруучу директору Анна Кириленко Бишкек абасынын тазалыгына 5 баллдан 2,5 деген баа коет. Бензопирены, диоксины – это опасные вещества, которые... Бензопирен, диоксин өңдүү заттар пластик күйгөндө жана башка учурда чыгат. Алар абдан оор илдеттерди пайда кылат. Бензопиренди машиналар пайда кылат. Бирок бизде ал өлчөнбөйт. Ошондуктан биз чынында кандай абаны жутуп жатканыбызды билбейбиз. Бирок шаардын түштүк тарабында унаа азыраак, шамал жүрүп тургандыктан аба тазараак. Воздух, он там чистый. Кириленко биринчи кезекте шаарды жашылдандырыш керек деп эсептейт. Ал эми Эмил Шукуров көчөлөрдү кеңейтип, батыштан жана түштүктөн соккон шамалдын шаарды аралашына шарт түзүш керек дейт. На пути вот этого перемещения ветра не было никаких... Шамал сого турган жолдо эч кандай тоскоолдук турбаш керек. Жарнама такталар өңдүү кичинекей тоскоолдуктарда желди өткөрбөйт. Анткени ал суу эмес, чакан тоскоолдук болсо эле өтө албай калат. Туурасынан кеткен көчөлөрдү кеңейтиш керек. Темир жолдун бою бош турушу керек. Өнүккөн мамлекеттер шаарды тазалаш үчүн жасалма шамал, күндүн энергиясын жаңы технологиялар менен колдонуп жаткан чакта Кыргызстанда бул багытта дээрлик чара көрүлө элек десе аша чапкандык болбойт. Ал эми кир аба онкологиялык ооруларга, дем алуу органдарынын жабыркашына, астма өңдүү өнөкөт илдеттерге алып келери белгилүү. Экологдор мамлекеттин колу жеткенче ар бир тургун жеке автомашинаны аз колдонуп, үй бүлө менен шаар четине чыгып, үйдү кечкисин шамалдатып туруш керек дешүүдө. Азиза Марат кызы, BBC, Бишкек.